2024 жылдын 8 февралында Ош облусунун Ноокат районунун Найман айылындагы орто мектептин ачылышына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Бул социалдык объект коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги АРИС жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан Швейцария өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын колдоосу астында ишке ашырылып жаткан жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында модернизацияланган. Комплекстүү модернизациялоонун жүрүшүндө энерго натыйжалуулукту жогорулатуу боюнча жумуштар жасалды. Жылуулоо жакшыртылды. Имараттын сейсмикалык туруктуулугу күчтөндүрүлдү. Эски терезе жана эшиктер энергияны үнөмдөөчү түрлөрүнө алмаштырылды. Жылуулук системасы жаңыланды. Электрокерамикалык батареялар орнотулду. Электр чубалгылары толугу менен жаңыланды. Энерго натыйжалуу жарык диоддук чырактар орнотулду. Ошондой эле имараттын желдетүү системасы жакшыртылды. Жүргүзүлгөн модернизация